Саламатсызбы? Урматтуу замандаш, анда эмес андан ары сабагыбызды улантабыз. Азыр бир аз кемчиликтерди оңдоп, андан кийин тегине же болбосо ссылка гипершилтеме тегине стиль түзүп коелу. Анткени кийинки сабагыбызда ошол стилди колдонобуз. Демек, кандай кемчиликтер? Мына биз карай турган болсок, эгерде негизги оригинал менен же болбосо үлгү менен салыштыра турган болсок, карасаңыздар, мынакей бул жерде менюлар сапчасында бийиктиги бир аз чоңураак. Ошондой эле футерибиз дагы бийиктиги чоңураак жана ал жердеги жазууларыбыз так ортосунда жазылып турат. Ошондой эле бул жагын карасаңыздар, бардык жагы бирдей алыстап турат четтеринен. Биздикин карап көрсөңүздөр азыр сүрөт койгондо, мынакей сүрөт койгонбуз. Биздин сол жагыбыз абдан эле аз алыстап атат да, талаа. Сол жагыбыздагы талаабыз аябай кичинекей болуп атат. Ал эми оң жагыбыз чоңураак. Ошондой эле биздин футерибиз жана менюлар сапчабыз бийиктиги кичинекей болуп атат. Мына ошолорду азыр оңдойлу. Эң биринчи эле мынакей могу жердеги сол жагы эмне үчүн кичинекей болот, ошону оңдоп карап көрөлү. Ал үчүн киребиз дагы P тегине киребиз. Демек эки жолу бассак, мынакей P теги, демек box дегенди тандап алабыз дагы, сол жагын карайбыз. Демек left, албетте left 3 пиксель деп коебуз. Биз жана үстү менен астына коебуз деп, мынакей бул жакта үстү менен сол жагына 3 пиксель деп алып турабыз. Мына ошол жерде оңдошубуз керек. Мунубуз демек 10 пиксель болчу, ал эми bottom деген 3 пиксель болчу. Окей. Мынакей эми карап көрсөк, эми мынакей туура болду. Ортолор дагы кичине азая түштү. Бул кемчилигин оңдодук. Эми экинчи кемчилик, мына монун бийиктигин чоңойтушубуз керек. Ал үчүн мунубуз TD2 болчу, TD меню болчу, TD меню. Мынакей TD менюну ачтык. Демек box дегенге келебиз бул жерде. Width белгилүү, height'ти биз мисалы 25 же 30 пиксель деп коелу. 30 пиксель. Ошондой эле ал мунун ичиндеги текстибиз так ортосуна жайгаш үчүн биз бул жактан padding дегенден ортосунан эң үстүнөн 10 деп коебуз. Муну алып салабыз дагы. 10 эмес, 5 пиксель. Окей. Мынакей. Бирок биздики аябай чоңоюп кетти. Муну 25 десек болот окшойт. Кайра кирели TD менюга. Демек box деген жерден бийиктигин 25 пиксель деп коебуз. Окей. Эми туура болду деп ойлойм. Ошондой эле футерге келели дагы. Футерибиз биздики TD4 болчу, мынакей TD4. Карайбыз, box деген жерге келебиз. Бийиктигибиз height 0 деп турат, албетте муну биз 25 пиксель дейбиз дагы. Жана жердеги топ деген башкача айтканда padding'ти үстүнөн бир аз padding деген бул жерде коюп атканыбыз, бул үстү автоматтык түрдө бул так үстүнө жайгашып калат текстибиз, ошону бир аз 5 пиксельге төмөнгөчтөй жылдырышыбыз керек ортосуна жайгаштырыш үчүн. Окей. Мынакей 5 пикселден да көбүрөөк жылдырсак болот экен. Анткени мына так ортосуна жайгашпай калды. Ал үчүн кайра киребиз TD4кө. Андан кийин boxка киребиз дагы. Бул жакта мисалы 7 пиксель деп коелу. 7. Окей. Мынакей эми так ортосуна кичине жайгаштык окшойт. Мынакей бул кемчиликтерди оңдодук. Сактап коелу муну. Файл сохранить стилдерди. Ошондой эле HTML. Бул сакталып туруптур. Демек стилдерди сактадык. Эми мынакей биз кийинки сабакта мына жердеги менюну, ар бир менюну гипершилтеме кылабыз. Башкача айтканда, ошо ар бир менюбуздан кийинки баракка гипершилтеме болуш керек. Мына ошол гипершилтеменин стилин коюп коелу. Анын стилин оңой эле койсок болот. Бул жерден жанагындай эле new стиль. Анан бул жерден эч нерсени койбой туруп, биз мына могу жерден link. Бул жөнөкөй эле стиль, ссылка, жөн эле шилтеме. Жөнөкөй турганда кандай болуш керек? Ошого стиль коюп көрөлү. Окей дейбиз дагы. Берден түсүн эле өзгөртөлү, анткени шрифт бошолмойдон эле тура берсин. Түсү мисалы жөн турганда момундай түстө деп коелу. Окей. Болду. Кайра түзөбүз. Экинчиси TD visited. Visited. Visited дегенибиз бул
ошол шилтеме менен өткөндөн кийин кандай болуп калышы керек биздин шилтеме? Анда түсү аныкы болуп калыш керек. Мисалы үчүн өткөндөн кийин мейли бир ондой болуп калсын деп коелу. Окей. Дагы кийинкиси бул hover. Hover дегенибиз эмне? Бул биздин курсорубуз барганда кандай түргө келиш керек? Мына могу жерде азыр эгерде оригиналын карай турган болсок, оригиналын мынакей. Мынакей оригиналын карай турган болсок, мынакей биздин hover учурунда же болбосо курсорубуз келгенде мунун шрифти дагы чоңойот экен. Мына көрүп атасыздар, мынакей. Демек, бир пунктка чоңоюп атат. Анда биз коюшубуз керек hoverда, окей дейбиз дагы. Шрифтибиз size 14 болсо, азыр бул жерде 15 деп коебуз. 15 болуш керек дагы. Башка шрифтке кылып койсоңор да болот. Мисалы, Times New Roman болсо, азыр Arialга же болсо Core Newга же Georgia же Verdana, мейли Verdanага өзгөртүп коелу. Биз муну өзүбүзчө үлгү эмес, өзүбүзчө кылып атабыз. Жана түсү да өзгөрсүн деп коелу. Түсү мисалы кандайга өзгөрсүн дейли? Түсү жашылга өзгөрүп калсын деп коелу. Окей. Ошондой эле акыркысы калды. Бул актив. Басканда кандай болуш керек? Муну деле жөн эле түсүн өзгөртүп коелу. Түсү басканда, мисалы үчүн, моундай түс болуп калсын. Окей. Болду. Биз демек A-Link, Visited, Hover, Active деген стилдерди бердик. Башкача айтканда A тегин бергенде, ссылканы гипершилтемени жасаганда ушул стилдер автоматтык түрдө колдонулат экен. Ушуну менен бул сабакты аяктайлы. Кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта болуңуз.